Дәвәт дин жеткирүү 18. Абдулла бин Мас'уд радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Бану Исраилдин кыйрап, ойрон болушу мындай башталган. Бир адам экинчи адамга жолукканда, Алладан корк, алдыгы жасап жаткан ишиңди ташта. Алла ага тыюу салган дечү. Бирок эртеси күнү алар эч нерсе болбогон сыяктуу эле бирге ичип жеп жүрө беришчү. Көпчүлүгү ушундай амал кыла баштаганда, Алла беркилердин жүрөктөрүн тигилердикиндей катаал кылып койду. Анан Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Исраил уулдарынын ыйман келтирбегендери Аллага Дауттун жана Иса Мариям уулунун тили аркылуу каргышка калышты дегенден, бирок алардын көбү бузуклар дегенге чейин окуду. Маида сүрөсү 78-81. Андан соң Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Алла менен ант берем, силер жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарууга, бузуку, залымдардын колунан кармап, адилеттүүлүккө баш ийдирип, аларды акыйкаттын чегинде кармап турууга милдеттүүсүңөр, деди. Абдулла бин Мас'уд радиаллаху анху риваят кылат. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам айтат: Бану Исраилдин кыйрап, ойрон болушу мындай башталган. Бир адам экинчи адамга жолукканда, Алладан корк, алдыгы жасап жаткан ишиңди ташта. Алла ага тыюу салган дечү. Бирок эртеси күнү алар эч нерсе болбогон сыяктуу эле бирге ичип жеп жүрө беришчү. Көпчүлүгү ушундай амал кыла баштаганда, Алла беркилердин жүрөктөрүн тигилердикиндей катаал кылып койду. Анан Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Исраил уулдарынын ыйман келтирбегендери Аллага Дауттун жана Иса Мариям уулунун тили аркылуу каргышка калышты дегенден, бирок алардын көбү бузуклар дегенге чейин окуду. Маида сүрөсү 78-81. Андан соң Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Алла менен ант берем, силер жакшылыкка буйруп, жамандыктан кайтарууга, бузуку, залымдардын колунан кармап, адилеттүүлүккө баш ийдирип, аларды акыйкаттын чегинде кармап турууга милдеттүүсүңөр, деди. Абу Дауд.